Сажда өтө чоң ибадат. Аллах субханала таалага эң жакын боло турган учур сажда абалында болот. Ибадаттын ичинде дагы ибадаттын магыздары болот турганда. Намаздын ичинде дагы өзгөчө ибадат бул сажда. Ошон үчүн Куранда дагы сажда кыл, Аллага жакындагыла, сажда кыл, Аллага жакындагыла деген аяттар бар. Демек, сажда өзүнчө ибадат болгон үчүн Аллага жагымдуу сажда 7 агза менен болот. Адамдын 2 буту, 2 тизеси, 2 колу, анан мына жүзү. Пешенеси жүзү. Мына ушул 7 агза менен адам сажда кылат. 7 агза жерге тийип турат, 2 колуңуз тийди, пешенең тийди, тизең тийди, бутуң тийди. Ушул сажда болуп эсептелет. Эми адамдын жүз дегенде баарын айтылат, бирок жүз дегенде негизинен пешене менен мурун айтылат. Пешене менен мурунду айтылат. Сажда кылганда биринчи пешене мурдуң тиет жерге, андан кийин пешенең тиет. Экөө тийиш керек. Бир адам жөн эле мурдуну тийгизип койсо, башын койбосо жерге сажда болбойт. Үзүр болсо башка маселе. Пешенесине үзүр кое албайт, мурду менен сажда кылды, ал жайыз, башка маселе. Үзүрү жок болсо, сажда кылганда негизи пешене менен кошо мурун тийиш керек. Мурдун тийгизди, мурун тийди, пешенеси тийген жок, намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Үзүр менен болсо, ал болот. Экинчи маселе, бир адам пешенесин гана тийгизет, мурдун тийгизбейт, сажда боло берет. Бирок жакшы эмес, хилафы сунна. Пешенесин тийгизип койду, мурун тийбей калды, сажда болот, бирок хилафы сунна болуп эсептелет. Ошон үчүн сажда кылганда ушул агзаларды жерге коюу шарт. Экинчи маселе саждага тиешелүү пут маселеси. 2 пут тең жерге тийип туруш керек. Эгерде 2 пут тең көтөрүлүп кетсе, бир субханалла деген мыгдарчалык намаз бузулат. Намаз бузулат. Ошон үчүн көпчүлүк адамдар сажда кылганда путу көтөрүлүп тура берет. Намаз болбойт. Намазда 2 пут жерге тийип туруш шарт. Сажда кылганда 2 путуң тийип турсун. Жок дегенде 1 путуң тийип турсун. Бирөөсү көтөрүп калган болсо дагы. Эгерде экөө тең көтөрүлүп кеткен болсо, субханалла, алхамдулилlah дей турган бир мыгдарчалык, анда намазың болбойт, намаз бузулат. Некен сажда кылганда бутту дагы жерге тийип турушу шарт. Андан кийинки маселе сажда кыла турган жер таза болуш керек. Ошол эле учурда сажда кыла турган нерсе же жер катуу болуш керек. Жай намаз, топурак, жер, мындай нерсе, кыскасы башын койгондо башын кирип кетпей турган болуш керек. Эгерде башың кирип кете берсе, токтобосо, ал сажда дагы эсептелбейт. Мисалы, пактага сажда кылып атасың, жумшак кийим, башың баары кирип кетип атат. Же болбосо чөптүн үстүнө сажда кылып атасың, кирип кетип атат. Же болбосо кардын үстүнө, кыскасы бул учурларда башың барып токтобосо, андан сажда болбойт. Сажда калганда истиqrar, ошол баш барып тийиш шарт. Жай намазга мындай башыңды койдуң, тизеңди, башыңды койдуң, мурдуңду койдуң, ошондой коюлганда ошол жерде туруш керек. Эгер батып кете берсе, кирип кете берсе, ал намаз болбойт. Сажда кылган нерсе катуу болуш керек, баш барып тийип, ошо токтоп калыш керек. Эгер кирип кете берсе, астына түшүп кете берсе, анда ал намаз болбойт. Андан кийин дагы бир маселе саждага тиешелүү. Бул маселе сажда кылыш үчүн бирдекени көтөргөнгө болбойт. Туруп эле сажда кылам деп, бирдекени алып эле башын деп пешенеңе тийгизип койсоң, сажда болбойт. Сажда болбойт. Саждада ошол эңкейгенден кийин туруп, кайра бүт денең менен барып, башыңды жерге коюшуң шарт. Түшүнүңөрбү? Бирдекени алып мынтип койсоң, сажда болбойт турганда, кайра айтам. Албетте уламалар айтат, нисфы зырага чейин бирдеке көтөрүлгөн болсо болот дейт. Адамдын путу менен сажда кылаткан жердин ортосу, мисалы, бир карыштан бир аз көбүрөөк болсо, ошончолук аралык болсо, мисалы, сажда кылаткан бийик болсо, уруксат берилет. Зарыл болуп калды, мисалы, сажда кылаткан башка жери жок, бутуң жерде турат, кое турган жериң бир аз бийигирээк жер болуп калды, сажда кылаткан жериң. Анда жайыз. Эгерде бир зырадан көбүрөөк газ деп коет, бир зырадан көбүрөөк болуп кетсе, мисалы, анда болбойт. Жарым газдан жогору болуп кетсе болбой калат. Ошон үчүн бир карыштын тегерегинде бийигирээк болуп калса, зарылчылык болуп калса боло берет. Ошон үчүн уламалар айткан, эгерде мисалы тыгын болсо, мисалы бул көбүнчө хажда, умрада болот, тыгын болот. Сажда кылганга жай жок. Баары бир намаз окуп атат. Анда биринчи адам, экинчи адамдын артына сажда кылса болот. Түшүнүңөрбү? Болот. Сажда кылган жер жок да. Анда бирөөнүн үстүгө бирөө сажда кылса, болот турган учурлар кездешет. Ошон үчүн уламалар айткан, сажда кылган нерсени бийик болбош керек. Көтөрүп алып сажда кылган болбойт. Сажда кылганда
эгер зарылчылык болуп калган болсо, бир карыштын тегерегинде бийиктик болуп калса, ошого сажда кылса болот. Андан бийик көтөрүлмеш керек.